Sonla vermedim. Kaçları koy be. Qanday sen o'tkazib Dimar qilib o'tkazib berdi. Aytdi o'sha. Quvvat o'tkazib. Recep qo'ygandan keyin. Quvvat sana satdimi? Satdimi? Quvvat Qanchaga satdi? Kimdan olding? Recep söz berseniz men aytayın. Quvvat men jerime uy salib alyp atat. Quvvat sen jeringga salib oldi u. Қалған жақтағы жерлерше, қалған жерлер. Қалған жерлер. Kimdan olgan? Айтпайсың әрбір. Мен тоқтамда kimdan olgan? Kim bergan buға тоқтамда? Endi şu Quvvat'ın jerin bu to'xtatib oldim. Bu zakazny, Matraim'nin zakazı. Ne İskender'in zakazı bu. Matraim'nin zakazı. Bu almaz var. Almaz satkan bunu. Almaz satkan. Quvvat'ın matına var. Quvvat'ın matına şunday qilishgan. Almaz var berdi. Almaz buna bu banda Recep bu жақта угайлы. Бирок сорайын анан кийин. Үйдө угайлы. Бул акбар бурак боюнча мыйзамсыз курулган үйдүн ээси Аттокур Кубат болуп эсептелет. Бизге карызкор үйдүн бузулуусу үйдүн ээси. Ал боюнча Кара Суу районунун сот актоо кызмат бөлүмү Аттокур Кубатка 10 жумуш күндүк мөөнөттө өз ыкчар аткаруу боюнча сунуш берилген. Өз эсебинен бузулсун. Мөөнөт бергенбиз, бирок ыкчарлуу түрдө аткарылган жок. Бүгүнкү күнгө дайындалып, мыйзамсыз бузуу үйдү. Азыр бүт ал жактан Кара Суу район ишканаларынан көчүрүлгөн бар жок келди. Именно ошо бузуучу үйдү архитектура, госрегистр, айыл өкмөттүн жер адиси тактап берсин. И Құда қалсы бұзылға жатады. Еме, мына Қуаттың үйін бұзғанға госрегистр кім берді ұшыны тақтап бергіле бізге. Мына балаға кім берді Қуаттың үйін бұзғанға, Қуатты мазбұрлағанға кім берді? Госрегистр берді. Госрегистр жауап берсін берге. Госрегистр келсін берге. Госрегистр жауап берсін. Ұшы балаға қанды Қуаттың үйін бұзып берді. Мына алмаз сатқан. Алмаз бар бұның башында. Алмаз сатқан. Госрегистр жауап берсін. Мынандайда сот тарабынан 18 февраль 2021 жылы доогер Самшиев Айбек Колдошбаевдин дооразы канааттандырылып, Кара Суу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн Илхан Кыстак айылынын Амамуров көчөсүндөгү номер 35-контурдагы уйлуш жерге Аттокур Кубат тарабынан курулган курулуш өз билимдик менен мыйзамсыз курулган деп табылып, курулган курулуш Аттокур Кубат эсебинен бузулуусу көрсөтүлгөн. Мурунку калыбына келтирүүсү көрсөтүлгөн. Ал боюнча Самшиев Айбек өндүрүп алуучу болуп эсептелинет. Искатель бул жак өндүрүп алуучу. Самшиев Айбек. Үлүш ээси. Азыр. Не коркутасың, чыкпайсың мынакка, чыгып атпайсың. Келесиң мынакка, берке кел, сага ким берди өчөп, берке мынакка кел. Сага бергенде айт, мынада жүрөм, мен анада жүрөм деп. Калчыны жашына бересиңер, бекине бересиңер. Онун бекини жакта жатты. Сага ошо жерде. Ошону кыйнап, ошону мажбур кылып туруп шундай кылган. Сен мен каландан саткан, каландан алганмын деп айтпайсың. Кимден алдың? Ким берди? Не өтө көмүстөдө турасың? Кимден алдың? Айткылана. 16 гектар жер трансформация болгон бул жерде. Ошонун 2 гектары мына жер турат. Буну 2011 жылы Ермат Төлөкөнгө өткөрүп берип коюп атат. Тергөөдө көрсөтмө берип атат. Мен билбестиктен өткөргөн экенмин деп. Эмне үчүн
Ерматтың немесін алып келіп анықтап тұрып, Ермат мынандай дейді, бұл Төлөйкөндүн жер екен деген неме кылбай атат. Bir жақты кылып. Алмаз менен ошо Ермат келип айтсын ошо жерге келип. Бұл айлықматтар бәрі береді. Бұл Копандың ері бәрі береді. Алмазға сатқан бұл жерді. Алмаз көрсетмеді айтып атат, бұл жерді Копандың жері білем менде. Бізге Ермат өткөрүп берген деп атат. Ермат өткөрүп берген деп атат. Алып келесің арбаса Ерматшы. Нерге? Ермат кетіп, беті алмаз бар. Алмаз сатқан Ермат. Ермат алмазды алып келем нерге? Естештіріп тұр. Кімнің жері бұл ер? Азыр эми суроо отуп, кызыл китебиңер, документиңер каякта? Биздин кызыл китеп документибиз Бишкекте мына Абыдол Суйкандын бардык жерлердин баарынын кызыл китептердин бардыгын Ермамат өткөргөн. 58 китепти бекитип өткөргөн бу жерде. Бу жерде анан алмаз, мына алмаз жетим алмаз, чоңун жер алмаз. Мына ата Закып депутатка $100,000 берип туруп, мына ушунун ишти каратып туруп, мына жесир катынды камап койду. Мына балдар ачка отурат нерде. Ери жок, 6 баласы катынды камап койду. Алмаз сатып койгон бу жерде. Азыр түшүнүп атабыз. Эми ушуну мындай башынан жакшына түшүндүрүп кетсеңиз, эмне болуп атат? Анан азыр эмнеге чыктыңар силер кызыл чыгылыпчы? Азыр мына чыгып эле кыйкырып берсеңер эч ким түшүнбөй атат. Азыр айтып бергиле маселеңерди. Биз ушуларды чагылдырып берели. Баткенге каршыңызга элежесиз. Сен барбайсың. Сен барбайсың. Ben hazır geldim. Bomba arasın sen. Barba. Ben hazır. Bitti baklaşka bizde tepeci Бул чыр жер талаштан улам чыкты. Тагырагы Төлөйкөн айыл аймагынан Дыйкан кыштак айылына Кара Суу райондук сот аткаруучулар келип, турак жайлардын бирин бузууга аракет кылганда үй ээлерибиз деген 10 чакты адам каршылык көрсөттү. Жер талашкан жашоочулардын жаңжалы былтыр күздөн бери уланып келет. Үлүш ээлердин айтымдарында Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Дыйкан кыштак айылындагы 11 адамдын үлүш жерине Папан айылынын тургундары баскынчылык менен турак үйлөрдү салып алышкан. 95-жыл март айынан бери ушу жерди максаттуу пайдаланып келебиз. Бул сугат жер. 2020-жылдын сентябрь айынан бери ушундай эң баштыктар менен таш талканды чыгарып сугат жерибизде. Ушундай кичинекей үйлөрдү куруп салышты. Билишет булардын что документтери жок, даже бир листогу жок, бирок ошо кичинекей эле үйлөрдү салышты. Жарты кыштар менен үйлөрдү салышты. Мыйзамсыз экенин өздөрү сезишет, бирок ошого карабастан ушул бир 5 эле аялдын кызыкчылыгы. Азыр да көргөндүрсүңөр, ушу таш бараң кылып келсең өзүбүздүн үлүш жерибизге киргизишпейт. Үлүш жерибиз бизде колубузда турат. Госрегистрге турат. Бардыгы законный болду турат. Биздин колубуздачы 20 соток жерибиз бар. Ошону баш бербей булар өз билемди кылып сатып алышты. 2019-жылы бүттү. Болду. Жаман айтасың. Билгендердин жалкасы. Бош жер экен деп салып ала бериши. Талашка түшкөн жер Төлөйкөндө жайгашкан. Аянты 2 гектар 14 соток. Ал жерге үй салып алган 10дон ашуун үй бүлө айыл өкмөттүн мурдагы башчысынан сатып алганын айтып жатат. Өкмөттө иштеген адамдар бардыгы тура турсаң Muratov, Canibek, ondan keyin Ökmet Almaşlı, Ermemet, Bekirolu, Mehmesaroğlu, Rada, uşular bardığı aldap, Muratov Canibek pul alып gel, yakınlarını, dostlarını alып gel, yer satavız dep, jaş balаны aldap, uşundan beri korduk görüp geletat, milyon pullarını alıp aldap, Kollarında zapiskeleri var, zapiskesi var diyem karab aytat. Papan ayıl hökümeti menen almaz, Төлөйкөн hökümeti almaşı şu жерди 4 жыл саткан экен. Олардын hem колунда uşu almaz, kolunda zapiskesi var. Мынтип орток пикир таба албай жаткан жашоочулардын иши сотко да ашкан. Кара Суу райондук соту чечимди үлүш ээлеринин пайдасына чыгарган. Ишти карап чыккан облустук сот да жерди үлүш ээлерине кайтаруу боюнча чечим чыгарган.
Төлөйкөн айыл өкмөтү болсо талашка түшкөндөн бери эле айыл чарба багытындагы суугат жер алардын балансында турганын белгилеп келет. Жана ал мурдагы айыл өкмөт башчынын тушунда сатылып кеткен деген маалымат чындыкка дал келбестигин билдирет. Лепти өзүн коргошунан чөттөн эртең мына биздин баягындай тиги жогору жактан алганбыз, ал жактан уруксат бар деп. Бирок биз барып караганда эч кимдин колунда эч кандай сатып алган тууралуу же болбосо бир жагына берилген тууралуу эч кандай уруксат кагыздары жок. Аны ошол эгерде действительно болгон болсо, ошо мына тергөө органдары ошол билсе керек, возможно, ошондо кандайдыр бир кичинекей мындай кагаздары бардыр. А так негизинен таптакыр жок. Себеби биз даже биз өзүбүз даже кааласак да бере албайбыз. Себеби алар үлүш ээлери бар өздөрүнүнчү. Ошонун билесиздер да мисалы, убагында ошол канчалык срок менен 50 жылга чейин ушуну берилген. Буга чейин Төлөйкөн жана Папан айыл аймактарынын мурдагы жетекчилери сот жообуна тартылып, келтирилген зыянды төлөп берүү милдети менен эркиндикке чыгарылган. Бирок ушул күнгө чейин мыйзамсыз сатылды делген үлүш жерлер боюнча маселе толук кандуу чечиле элек. Назгүл Ахунова, Эсен Азизбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.